Assalamualaikum tuğanlar, qandaysыңар? Men bu Qayırlı'nın Canar Akayef менен Али Тоқтақұнов. Али Тоқтақұнов, Canar Akayef көпестер, қаны бұзықтар. Сіздердің қырғызды қырғызға қырдырып атасыңар ғой, ошоны билип атасыңар ғой. Вообще интернет соц тармактарында экөөң өзүңчө эле бир боорукер адам болбогулачы, кыргызды бири-бирине согуштуруп бүттүңөр го. Силерге кыргыздын тынчтыгы керекпи? Кыргыздын өнүккөнү керекпи? Же кыргызды өнүктүрбөй, Кыргызстанды өнүктүрбөйсүңөрбү? Силер ичибизге тушкан бир курт болдуңар го. Андан көрө силерден көрө көчөдөгү сырткы душмандар деле жакшы мындай реально эркекче көрүшөт. Силерге окшоп ичин койнунда котор ташы барларга окшоп кыргызды кыргызга кыргыз кырдырбайт. Эшектер, малдар, кандай адамсыңар силер? Ушунчалык кыргызга күйүп аткан болсоңор, пандемия убагында какта жүрүңөр? Ушундай иликтебестен канчадан Сооронбайдын убагында канчалаган миллиондогон акчаларды жеп атканда какта жүрүңөр? 2010-жылы Кыргызстанда атышты, елдерді атышты, ошолорда какта жүрүңөр? 2005-жылы Акса окуясы болду, онда какта жүрүңөр? Посатта канчалаган адам өлдү, Ошто, Жалалатта канчалаган адам өлдү, ошолорду иликтебейсиңерби? Анан Түркиянын жарандыгы келип Кыргызстанда баягы жарандыгын алып коюп 15 жылдан бери иштеп атпайбы? 30 жыл, 50 жылдан бери Кыргызстанда жашап, Кыргызстанга өз эмгегин салган адамдар өлүп кетип баратса, бирөөң колуң кыймылдатып койгон жоксуңбу? Былтыр пандемия убагында эмне кылдыңар? Барың ийниңе кирип кеттиң, эчтеге кылган жоксуңбу? Эми эле чыгып але Кыргызды элине күймүш болуп, тимеле койнуңарды, котор ташыңарды билдирип, мындай чыныгы жүзүңөрдү, каны бузук адам экениңерди билгизсиңер го. Качан токтотосуңар ушундайды? Силер ушундай ичибизге чыккан бир жара болдуңар го. Кыргызды кыргызга кырдырып атпайсыңарбы? Ошону ойлонуп атасыңарбы? Биз мына силер сага окшогон Canar Akayef, Али Токтокунов сага окшогон иттердин айынан биз мигрант болуп барып Орусияда, Америкада, ар жакта чачырап жүрөбүз. Ошого сен күнөөлүүсүң, Али Токтокунов, Canar Akayef, силер күнөөлүүсүңөр. Ошо Кыргызды өнүктүрөйүн, иштейин деген адамды бутунан тартып, колунан тартып, дүйнөгө жаман көрсөтүп келаткан силер күнөөлүүсүңөр. Биз ушинтип ар жакка тентип кеткенибизге. Ар бир үйдө через один үйдө кредит бар. Ошо силерге окшогон эшектердин айынан болуп атат ушул нерселер. Ошо каны бузук өнүктүрөйүн деген адамга тоскоол болуп атасыңар силер. Ушунчалык боорукер экенсиңер. Кана былтыр пандемия убагында канчалаган адам өлүп кетти, ошону карап койдуңарбы? Ош Жалалатта канчалаган адам өлдү 2010-жылы. Кана ошону иликтебейсиңерби? Ушунчалык кыргызга күйүп аткансыңер. Өзүңчө эле баарын импичмент. Сен экөөң кимсиң? Мен силерге мындай эле суроо берейин, кимсиңер экөөң? Экөөңдү багып аткан мен айтайын. Мен биякта мигрант болуп иштеп атам. Менин салган акчаман сен экөөң багып, жан багып атасың. Түшүнүп атасыңарбы ошону? Мага окшогон карапайым мигранттар силерди багып атат. Мага окшогон карапайым адамдар силерди багып, ушул дарага жетти. Рахматыңар ушулбу? Кыргызды өнүктүрөйүн деген баягыңар ушулбу? Өзүңөрчө эле тим эле акылдуу болуп кетесиңер да. Кыргызды кыргызга кырдырган каны бузук иттер. Силер билесиңерби ушуну? Билбесеңер билип алгыла. Силер каны бузук кыргызды экиге бөлүп жарган эшектерсиңер силер. Башыңарга силердин арам оюңар бар го силердин. Койнуңарда котор ташыңар бар, эки жүзү акмактар. Ушунчалык кыргыз элине күйүп өткөнсүң, жардам бербейсиңби анда Садырнур Кожоевичке колуна кол бутуна бут болуп? Өздөрүнчө видео кайрылуу жасап, андай кылыш керек, импичмент жаратыш керек. Сен кимсиң импичмент жарайлап турган? Мына 80% элди көзүм көрбөй калды экөөң тең. Башы жок акмактар десе. Эшектер, каны бузуктар.
Чыққыншылар сілер чыққыншысыңар. Мен сілерге мындай эле ачык эле айтайын. Чыққыншысыңар, кыргыздын чыққынчылары, эшектер.